Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз сиздер менен модельдөө таанып билүүнүн методу катары деген темада сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү сабагыбызда модельдөө, анын колдонуу учурлары. Бүгүнкү сабакта модель түшүнүгүн билебиз, модельдөө учурларын карайбыз, модельдерди классификациялап алабыз. Модельдөө үчүн керектелүүчү программалардын колдонуу максаттарын билебиз. Кандай учурларда биз модельдерди колдонобуз? Анда эмесе силер менен ошол жөнүндө кичине сүйлөшө кетсек. Модельдерди адам баласы айлана чөйрөдөгү объекттерди изилдеп таанып билүүдө ар дайым модельдерди колдонуп келишет. Биз кичинекейибизден баштап эле модельдер аркылуу айлана чөйрөдөгү объекттерди таанып билебиз. Аларга мисалы үчүн ар түрдүү оюнчуктардын курамы кирет. Оюнчуктар машиналардын модельдери, үйлөрдүн модельдери, жаныбарлардын модельдери, идиш аяктын модельдери жана башка. Биз билебиз, адам баласы ар дайым окуп, изилдөө үстүндө жүрөт. Адам өзүнүн ишмердүүлүгүндө модельдерди көп учурда пайдаланат. Ошону менен бирге өзү азыр иштөөгө туура келген же келечекте иштетилүүчү образдарды түзүп алышат. Эмне үчүн оригиналдын өзүн изилдебейбиз? Эмне үчүн биз анын моделин түзүп алабыз? Модельди түзүүнүн эмне зарылчылыгы бар деген суроолор жаралышы мүмкүн. Анда эмесе ошол суроолорго жооп берели. Биринчиден, изилденүүчү объект абдан чоң болгон учурда биз анын моделин колдонобуз. Ага мисал катары жер шарынын моделин, күн системасындагы планеталардын моделин карап алсак болот. Жер шарын изилдеп таанып билүүдө биз анын моделин, карталарын, глобустарды колдонобуз. Күн системасындагы планеталарды дагы биз сүрөттөр аркылуу таанып билебиз. Изилденүүчү объект өтө кичинекей, көзгө көрүнгүс болгон учурда дагы биз анын моделин окуп изилдеп тааныйбыз. Ага мисал катары өтө майда молекулалар, атомдорду мисал катары келтирсек болот. Эгерде объект өтө кымбатка турган учурда, изилденүүчү объект өтө кымбат болгон учурларда дагы биз анын моделин изилдеп таанып билебиз. Ага мисал катары ар түрдүү техникалар, самолет, танк же болбосо курулуш объектилерин алсак болот. Сөзсүз түрдө биз алардын моделин изилдеп таанып билип, андан кийин гана оригиналын жасайбыз. Экинчиден, реалдуу объект ошол учурда жок болгон учурда, өлүп жок болгон учурларда, ага мисал катары биз динозаврларды алып алсак болот. Динозаврларды дагы таанып билүүдө биз алардын модельдерин колдонобуз. Же болбосо ошол эле жок болуп кеткен Атлантида жөнүндө маалыматты дагы биз анын модельдеринен алабыз. Эми модель деген эмне? Модель деген сөзгө биз аныктама берсек. Модель деген сөз француз тилинен модель деген сөздөн алынган, дагы бизче которгондо үлгү, өрнөк дегенди түшүндүрөт. Модель бул реалдуу объекттин жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугу. Ал адамдардын объекттерди окуу, изилдөө процессинде пайда болгон объекттердин касиетин чагылдырган объект кубулуш процесс. Модельдөө деп эмнени айтабыз? Демек, модельдөө таанып билүүнүн маанилүү бир жолун мүнөздөочү метод. Кандайдыр бир объекттин мүнөздөочү белгилерин башка бир изилдеп үйрөнүүгө мүмкүн болгон объекттен таап, иликтеп үйрөнүү. Модельдөө муктаждыгы объекттин өзүн изилдеп үйрөнүү кыйын болгон, кымбатка турган
же караманча эле мүмкүн болбогон учурларда же изилдеп үйрөнүү узак убакытты талап кылганда келип чыгат. Келгиле балдар, силер менен биз модельдерди классификациялап алалы. Модельдер эки түрдө болот: материалдык жана информациялык. Эгерде объекттин материалдык модели бул анын физикалык окшоштугу болсо, объекттин информациялык модели анын сыпатталышы болуп эсептелинет. Сыпаттоо дагы ар түрдүү болушу мүмкүн. Сөз түрүндө, математикалык жана графикалык. Эми материалдык маалыматтарды карап көрөбүз. Материалдык маалыматтарга мисал катары курулуш макеттерин, самолеттордун жана кайыктардын моделин, жердин моделин, глобусту, молекулалардын, атомдордун моделин, адамдардын, жаныбарлардын анатомиялык муляждарын алсак болот. Ал эми информациялык модельге мисал келтирсек, алар өз ара образдуу белги модельдери жана аралаш модельдер болуп өз ара дагы бөлүнүп кетишет. Образдуу модельдерге бул адамдын ошол объекттин образын чагылдырган сүрөттөр, фотографиялар же болбосо процесстердин жүрүшүн чагылдырган окуу плакаттарын алсак болот. Белги модельдерге бул программалоо тилинде түзүлгөн программалар, ар түрдүү коддоолорду алсак болот. Жана формулалар, математикалык, физикалык, химиялык формулаларды дагы белги модельдеринин катарына кошо алабыз. Информациялык модельдер же болбосо аралаш модельдер деп да аталат. Буларга таблицалар, блок схемалар, чиймелер кирет. Анда эмесе балдар, адамдардын материалдык жана информациялык модельдери бөлүп алабыз. Адамдын модельдери, материалдык модельдери дагы, информациялык модельдери дагы ар түрдүү болушу мүмкүн. Мисалга алсак, манекен, куурчак, скульптура, робот, булардын бардыгы адамдын материалдык модели болуп саналат. Ал эми фотография, видеофильм, анкета, медициналык карточка булар адамдын информациялык модельдери. Материалдык модели болгондо ал адамдын сырткы түзүлүшүн, физикалык окшоштугун берип турат. Ал эми информациялык модели ошол объект тууралуу маалымат берет. Модельдердин касиети модельди түзүү максатынан көз каранды. Ар түрдүү максатта колдонуу үчүн түзүлгөн бир эле объекттин модельдери ар түрдүү болушу ыктымал. Эми ар түрдүү компьютердик программалардын жардамында түзүлгөн модельдер компьютердик модельдөө деп аталат. Компьютердик модельдөө дагы колдонуу тармактарына, түзүлүшүнө карап бөлүнүшөт. Мисалга алсак, медицина тармагында адамдардын протездерин, түзүлүштөрүнүн модельдерин түзүү үчүн өзүнчө бир программалар колдонулат. Ошондой эле кийим-кечек, бут кийимдерди түзүш үчүн дизайнердик дагы модельдерди түзүүчү программалар бар. Архитектуралык курулуштардын моделин түзүүчү дагы атайын программалар жабдылган. Силер экранда алдыңкы 25 программаны көрүп турасыңар. Бул программалардын бардыгы модельдерди түзүүгө арналган программалар болуп эсептелинет. Ушул программалардын ичинен биз силер менен SketchUp программасы менен кийинки сабактарда колдонуп иштейбиз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап алсак, кайсыл учурларда биз модельдерди колдонобуз? Деги эле модель деген эмне? Модельдөө бизге керекпи? Деген суроолорго биз силер менен бүгүн жооп ала алдык. Эми кайсыл учурларда биз модельдерди колдонобуз? Качан объект, изилденүүчү объект өтө чоң болгон учурда, өтө кымбатка турган учурда, изилденүүчү объект өлүп жок болгон учурда, же болбосо ал объект өтө кичинекей, көзгө көрүнгүс болгон учурда биз объекттердин моделин окуп, изилдеп, таанып билет экенбиз. Анда эмесе силерге суроо балдар, реалдуу объекттин жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугу бул эмне? Туура, азаматтар, бул модель болуп эсептелинет.
Кийинки суроо. Глобус. Бул кандай моделдин түрүнө кирет? Информациялык модельби, материалдык модель, белги модели же компьютердик модель? Азаматтар, бул материалдык модель. Анда эмесе, балдар, бүгүнкү сабагыбыздын жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма модельдөөгө арналган компьютердик программалар менен таанышып, анын ичинен Google SketchUp программасын компьютериңерге жүктөйсүңөр. Жана төмөндөгү ссылка аркылуу кирип, силер үчүн даярдалган тестте жооп күтөмүн. Саламатта калгыла. Бүгүнкү сабагыбыз ушун менен аякталды.